Sezimlerige jamgır bolup tögülüp, sezimlerden ölböstükö gülönüp, ır dünösü can dünönü tazartıp, ayalamga giret bakıt çögörüp, ır dünösü arılıktun jebesi, göz gelestep ötkönдөrdün elesi, jamgır bolup tögülçü, can dünömdön açıp koydum eşikti. Başidim tağdırımdın жазғанына айталыбайым арманымды эч адамға ишенбейм бирок сүйүү жок дегенге ишенбейм махаббаттын ай жалганыма тарағанды сезімді өртіп кеткен ал күнүдөргө бил албайм кайрадан мен ай барыламды ишенбейм бирок сүйүү жок дегенге ишенбейм махаббаттын ай жалганыма ишенбейм махаббаттын ай жалганыма. Ana altın, sen bir kata ıdların bizim şu teleden dağı жаңырып жатпайбы? Eller görüp degende görüp, radyolardan berip жүрөт degende республикалык деңгээлде. Анан эми өзүңдөгү чыгармачылыкка жакын, жан дүйнөң жакын адамсың. Анан эми мына азыркы бүгүнкү күндө ушул чыгармачылыкка кандай болуп атат, кандай карап атасың дегенимде. Sen ömür деген ушундай экен, мына канча жылдар, мезгилдер аралыктар өтүп кетти, көрүшпөгөнүбүзгө дегеним. Чыгармачылык жолумду Боз Салкындан, Ак Суу районундагы Боз Салкын ырбый ансамблинен баштагам. Филармониядагы 2 жылдык эстрадалык студияны бүткөн ошол ансамблга кирип, ошол жактан эмгектенип, турмуш жолу ошол жактан башталганда, андан кийин бул областной, бул культурада иштедик. Маданият борборунда. Анан турмуш шартка байланыштуу Чолпон Атада маданият үйүндө жүрдүм. Аякта иштеп жүргөн азыр дагы эле ошо турмуш шартка байланыштуу Алла акыра менен Бишкекте борбор шаарында туруп атабыз. Чыгармачылыкта көнүп алган адамың бул искусство маданияттын тузу оор экен. Мен өзүм негизи педагогика институтун бүтүргөм окуу жайды. Жанагы башталгыч класстардын мугалими дегенди. Андан иштеп эле башынан ошо маданият жагына кирип алып эле, андан чыга албай калдык. Чыгармачылык жөнүндө айта турган болсок, буюрса жакшы. Бул эч убакта таштай албайт болушубуз керек, жүрөктүн терегинен орун алыптыр да. Анан бир азга убакыт ошо Чолпон Атадан кеткенден кийин бир аз убакыт бош болуп калдым. Анан өзүмчө бук болуп эле, бир кызык болуп эле, түшүнбөй баягы эле костюм кийип алып эле ырдап атканыбыз, сахнага чыгып атканыбыз, ошолор эле жүрөктүн тынчын алып туруп алды. Анан ошол Чолпон Атадан Бишкек шаарына, борбор шаарына кеткенден кийин Чүй областтык драма театрына кирип, башкы администратор болуп эмгектенип атам. Ошол эми жиптим мончок жерде калбайт болуп, дагы эле маданияттын очогуна аралашып кирип алдык. Sen bir katar ırlarda, ogондорду, ырларды аткарып жүрбөйсүң дегенде.
Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп коет элибизче. Анан мына сенин ырларың чындыгында үнүң жагымдуу. Көпчүлүк угармандардагы, көрөрмандардагы сагынат. Ошо Алтын Сартованын ырлары эмне үчүн берилбейт, эмне үчүн ырдалбай калды дегендей ар кандай суроолор коюлат дегенде. Анан мына сен ушул кимдердин ырларына көбүрөөк жакын болуп жүрөсүң дегеним алып чыккандачы кийинки эмеслерде. Мен өзүм ондай шатыр шайыр ырларды ырдай албайт экенмин. Жүрөгүм ошондой болсо керек, анан көбүнчө Ырысбай Абдыкадыровдун ырларына дайым өзүбүздүн оңчулардан болсо Мирбек Тегебаевдикине дачымын. Мукамыраак ырлар ошондой ырлар жагат экен. Өзүм көңүлүмө жаккан, тиги композитордун ыры жакшы, мунуку жакшы деп баягы көңүлүмө жаккан ыр болсо ошондой чыгармаларды айтканга аракет кылам. Мынакей сен эме чыгармачы адамдар менен жакындан байланыш жүрбөйсүңбү? Камчы Букалаев бар эле дегенде, ушул обончу. Анан мынакей Мукан Ырсылбек деген агайыбыз качып болуп кетти. Мына ошо менен чогуу жүрүп калган күндөрүндү көрдүм эле дегенимде. Деген ушулардын тарбиялык маанisi. Мукан агай аябай жүрөгү таза сонун киши эмес беле. Анан Мукан агай мени үйүнө чакырып, жөн эле бир комнатанын тышына камап туруп, отургузуп туруп, анан сен жалкоосуң, сеникиндей Ысык-Көл областында үйүн жок. Сен өзүңдүн талантыңды, кадыр-баркыңды билбеген кыз экенсиң. Кандай эмесиң деп өзү да ушундай сүйлөчү эмес беле. Анан бул Ысык-Көл эмеде областында биякта жана Кадыр түндө ошол Мукан Ырсылбеков агайдын экирин ырдап чыккам. Өзү аранжировкасын жөн эле жаныбызга отуруп, жаныма отуруп жаздырып, сен эметпе, жаздырбай койсуң аны деп. Анан ал кишинин дагы ырлары сонурлар, ал кишинин ырларын ырдап жүрдүм. ыр дүйнөсүн аралап, жан дүйнө сезимин тээ бийикте канат күлөп бараткан куштардай закымга аралаш, кыял чабытын алып учкан музыка ыргагы, ыр керемети, жүрөк кылын термете ойлоруң алып учуп, токтосу жок сапар кезип бараткан булуттардай сезилет. Биз белгилүү ырчы Алтын Сартованы мына ушул багытта ой бөлүшүп, анын чыгармачылыгына сар эсеп салып отурууну ылайык көрдүк.
Mına üy bilen turmuş degen uşundan nerse. Turabı? Çıkarmacılıkta da uşunday nerse eken çıkarmacılık derse. Çıkarmacı adamlar bilen jakyn jürseň, ba çıkarmacılık ösöt degenim. Bir dalat alar men çok alakada jürösün degenim. Ana ba çıkarmacılık çöyreden alыстап ketseň, bul dele uşunday nerse ekende. Başka adamlar bilen jürüp kalsaň, bir olaqtagандай sezilbebi degenim. Жок, эми дагы эле баягы эле аралашып эле ошол эле чыгармачылыктагы адамдар менен байланыштабыз. Ошо Камчыбек Букалаев былтыр мурдагы жылдары отчет концертимди берет элем деп Чолпон Ата шаарына келип, ал кишинин дагы жакшы чыгармаларын аткарып, негизи биздин көлдүн оончулары баягы башка областтардагыдай мындай жулунуп чуркап, мен оонун кушанан меникин ырда тегүү деп эмне кылышпайт экен. Биздин Ысык көл областынын оончулары такыр мындай өзлөрүнүн талантына салкыныраак мамиле жасашат экен деп ойлойм. Анткени токтоороок да анан аракет кылышпайт экен. Анан баягы былтыр республиканский жанагы ырдагым келет, ырдагым деп бир жакшы бир телепередача чыкпады. Ошого деле мен деле башка областтардан ырчыларынан кем кыламбы деп барып катышып көрөйүн деп барсам, өтүптүр ырдадык. Эми ошол жерде баягы аябай кыйын деле оон чыгарып жүргөн кишилер деле жок экен, башка областтарда эми тиги област, бул област деп эле коелу. Анан келип аракет кылышып, ошол жанагы жан дүйнөсүнөн чыккан ырларды элге жалпы таанытайын деп ырчыларга сунуштап, ушундай кылып чуркап жүргөн оончуларды көрүп анан намыстанат экенсиң. Өздөдө деле көлдө деле эмне деген сонун таланттар көп да. Букалаевдин мына жылдыздар ырдап атышат. Тагаевдин ырлары бар, мына Мирбек Текебаев деген бар, Темирбек Бердибаев, Кыдык Усупаевдин жанагы өз салатоосун мен ырдап чыккам. Ошо сонурлары бар, анан биздикилер аракет кылышпайт экен. Анан бирок өзүм деле ошо эми кайдан ошо чыгармачылыкты таштай албайбыз да, баары эле дагы ошол эле чыгармачылыктагы адамдар менен байланыштуу болуп эле кол үзбөй эле дагы ошол аралашып атабыз. Жана жогоруда Боз Салкын ыры ансамбль жөнүндө сөз кылып атам. Өзүң айтып калдың, мен ошо башында ошону иштедим эле депчи. Мен ошол убактарда дагы Шайгүл Шакеева деген бар эле, Айгүл деген бар эле, Иманалиева. Мына ошолор менен катар тең аралаш чыктың да, өзүңчө аралашып анан кийин ырдап жүрдүм дегенде. Бүгүнкү күндө ошолор менен байланыш барбы? Өзүңдө. Ал кишилер менен байланыш бар. Азыр Шайгүл Шакеева эжебиз деген баягы пенсияга чыгып, азыр балдардын жанында баягы өз үчүн да жашаш керек экен да. Ошол Бишкек шаарында балдар менен аралашып жүрүп атат. Айгүл эжебиз деле ошол Бишкекте. Чолпон Атада дагы жана резиденцияда иштеп калчу эле, азыр ал деле ошо эс алам, өзүмдү карашым керек экен, өз үчүн эле жашашыбыз керек экен деп. Анан чогула келген жерде эле Боз Салкындын баягы биз Боз Салкын менен Турция, Ливия, Москвага жылына 1-2 барчу элек. Ошонун баарын эстеп эметип калабыз, баары эстен кетпейт, жүрөктүн тереңинде да. Кезип калабыз, сүйлөшүп турабыз, каарлашып турабыз. Ошол жакшы. Баягы жоголгон бычактын сабалтын деген сөз ушундай да, туурабы? Эски таланттарды эстен кетпейт дегендей. Мына ошолордун ырларында биз азыркы чейин жеткире ырдай албай жүрбөйбүз дегеним да. Азыр мына сен ырчы катарында мына жаш кийинки жаш ырчылар чыгып атат. Жакшы ырчылар бар жаштардын арасындагы. Мына бул эски ырлар эстен кетпейт деп коет. Ушуга кандай карашың дегенде, мына жаңыларга кандай карашың? Эски ырлар эстен кетпейт болгондо деле могу телевизорду карап отурсак деген ошол эски ырлар деле азыркы жаштар кайра ырдап чыгатышпайбы. Ошол баары эле жаркат эле сонун чыгып келет да, мурунку ырларчы. Азыркылар деле келечеги кандай болот, ким билет. Ошол эле мезгилдеги ырлар, ошол эле доордогу учурлардагы ырлар, жагымдуу. Ошол эле кездеги ырлар жагымдуу. Биз деле ошол эле кездеги ырларды да жакшы көрөбүз. Кайсыл жерге барып мындай банкет болобу, мероприятие болобу, ырдап калсак баары эле ошол ырларды жакшы көрүшөт, мурунку муундагы ырларды. Çağlagan nurlarından turgan kaydan göpürüm Bekemine günüm sana çağlagan Bekemi yok bolganıma höpülüm Kimge barıp büyüdümdü, kimge
бердин көргөнү ар болсаң да бизге келерсиң ала тону көргөнү сагынганда бирге келерсиң саргайганда бирге келерсиң ала тону көргөнү ала берим мекенimde sen iste yürüsek önden alыс жерде аман сол өтүлөрүм көтүрөгүм келесте жалын бүркөн үшкүрүгү жарар жалын бүркөн үшкүрүгү жаңырыгы жарар жалын бүркөн үшкүрүгү жаңырыгы жарар Kimge barın büyüdüğünde, kimge aydın büyüdüğünde, kimge barın götürdü. Sağınganda birge gelirsin, sargayganda birge gelirsin, ala dolu görgönü. Kimge barın büyüdüğünde, kimge barın büyüdüğünde, kimge aydın götürdü. Азыр заманбап деп кийинки жаштар деле жакшырдап чыгатчы темалар. Туура. Өзлөрүнүн заманына жараша да. Аларды деле ал бул деп айта албайбыз. Ар бир доордун Өзүнүн эмеси бар да. туура. Ана мына үй бүлөлүк шарты мүмкүн да. Кандай болот? Бала чакаларды окутуп дегенде Үй бүлөлүк шартым болсо мен өзүм билесиз тегисчилдемин да Аксуунун тегисчилинен. Кайын журт турмуш курган жерим, турмушка чыккан жагым Челпек. Челпек Бурма суу айылы. Турмуш шартында айта турган болсом, ошо 2008-жылы жолдошум кайтыш болуп калган жол кырсыгынан. Анан мен ушул чыгармачылыгыма түрткү болгон, мага жөлөк таяк болгон көбүнчөсү жолдошум болду. Чогуу иштештилиңер. Кайненем дагы ушул мен өзүм кайын журтум негизи ошо ыр дүйнөсүнө жакыныраак кишилер ошо мен балдарды кенедей чагында эмчектеги кезинде таштап коюп деле Оос салкы менен ырдап бийлеп кете берчүбүз. Ошондо деле кайнене кабакка сен артист немен алып алыпсың, балдарың бакпай түү деп деле айтса болмок. Анан дагы мен ушул менин оюм менен болушуп бир топ эле түрткү болуп жардам беришти. Анан Оос салкын деп сөз козгогондо эле мага Зинагүл Оразгазиевна Камбарова эсиме көп жүрөгүмөн жылып ыраазы болуп калдым да. Биринчи ошо түптөгөн. Ошо киши түптөө анан дагы эле жаны кейип Оос салкында маданият бөлүмүнүн башчысы болуп, кийимдери ошолордун костюмдары филармониянын ансамбль танцы жанагы Карамалды Оразовдукунан кем эмес. Ошонун баары эженин аракети. Баягы ыйлабасаң балага эмчек кайда болуп, эже деген эшиктен бербесе тешиктен кирип атып Оос салкынды көтөрүп мына азыр 3-чү поколениясы. Ал баягы биз кеткенден кийин Оос салкын болбой калган деген сөздү эле турмуз. Азыр кайра көрсөм да ушулардын концертин көргүм келе берет. Анан Зинагүл Оразгазиевна дагы менин талантымды көп баалап, мен Чолпон атага кеткенден деле чакырып жүрдү. Өз жериң жакшырдайсың, келсең мен көтөрөт элем сени, жардам берет элем, тигинтет элем, мынтет элем деп анан турмуш шартка байланыштуу келе алган жокмун. Ошол. Бирок ошондо дагы тиякта байланыш бар экен деген да. Байланыш бар. Чыгармачылык менен. Чыгармачылык менен байланыш бар. Жакшы. Мынакей эми бай биз айтып атпайбызбы, элдик ырлар, жөнөкөй ырлар деп, анан акындардын автолордун жана ырлары оомдолор чыкпайбы, нече. Өзүңө мен басымдуулугу жана жогоруда айтып кеттиң, анан элдик ырларга да жакын эмессиңби өзүңчү? Туура айтасыз. Ушуларды алып чыгуу маселеси. Мен филармонияны 82-жылы бүткөн жылы бизде аябай чоң конкурс болгон филармонияда.
Анан мени СТС Турсуналиевтердин бригадасына алып калды фольклорный группага. Тамара Исабекова деп Тамара Исабекованын оркестрге алып калышты. Дагы кызыбыз бар эле Бишкектик ал кызды жана Чора ансамблине алып калышты. Ошо кезде деле мен өзүмдүн дагы айтып кетейин, өзүмдүн талантымды кадырлап биле бербептирмин. Анан раматтылык ошол учурунда жаштык менен Ашырал Айталиев эме деди, агайыбызчы. Сага сен эстрадага кызыкпа, эстраданын келечегин кандай экенин өзүң деле билесиң болушуң керек. Аны көрөк сен фольклормо элдик ырды аткаранга аракет кылды, анан өзүнүн бир экирин үйрөтүп. Туура багыт берген ошо. Анан элдик ырдын деген келечеги өмүр узун болот. Колундан келсе комузуңду түшүрбөдү, анан бир экирин үйрөтүп, анан институтка тапшырып кой, ушун менен токтолбо. Билим да алыш керек. Бул жерде биз менен дагы чыгармачылыгын мындан ары өркүндөтүп, өстүрүп, ырдаганга аракет кылып, биз да жардам беребиз деп. Ошондуктан анан ал киши босокуга мен кетип калгандан кийин ал кишинин четтирип үйрөткөн ырлары ошо боюнча калыптыр, өзүм аракет кылбаптырмын, комуз четпей. Эми мына баягы эми үйрөнүп келдим комузду. Комуз менен ырдабаса болбойт экен деп анан ошол элдик ырлар өчпөйт дегеним ошо да. Областын аймагында жүрүп, райондун аймагында жүрүп, чындыгында бизде азыр дагы бөлүнүшүп атпайбы? Жер шаттар менен борбордо жүргөн жакшыраак болот экен. Көп чыгармачыл адамдардын баары ушу борбордо болот экен деген түшүнүктөр бар да, кээ бир адамдардачы. Бирок негизинен райондордо, айылдарда эле, областтарда эле чоң таланттар алардын деңгээлинен кем калышпагандары бар да. Бийик болсо, андан ашып кетпесе, тура кемдер жок десе делечи, деңгээли дегеним да. Анан борбордо жүргөндө кандай сезет экен дегеним. Борбордо жүргөндө эми мындай ачык эле айтып коелу, борбордо жүргөндө баягы өрөңдү көрсөтүп, телевиденияга тартып, өзүңдү кайра дагы улантыш үчүн баягы эле финансы маселеси көбүрөөк роль ойноп калыптыр борбор шаарында. Чөнтөгүңдө тыйының болбосо сени эч ким да карабайт экен, телевидение да карабайт экен. Баягы сиздерде эмес экен да, бизди сиздер артыбыздан жүрүп келе кал деп чакырып, мына сиз деле канча бизди талантты баягы өнөрдү, искусствону сыйлаган үчүн чакырып атасыздар да сиздер да. Анан Бишкекте башкачараак, бул жаатында башкачараак. Мамиле башка. Мамиле башка болот экен. Баягы биз элдик таланттарды көтөрүп алсак деген гана ниет биятачы. Эми сиз дагы мынакей Бишкек шаарынан бери келип атасыз. Атайын чакырдык эле дегенде. Рахмат. Сизге да рахмат келгениңизге. Мына эми ушул өзүңүздүн бир көрүүчүлөр болгон бир каалоо тилегиңизди. Эл деле сагынса керек деген. Эл деле туура айтасыз, сагынып эле калышат экен. Биз баягы шайлоонун убагында ырдап, негизи эле бир айыл жерине барып болобу, кээде бир тойдун ырчысы болуп калбадыкпы. Ырдап калсак аябай жакшы кабыл алып калышат. Анан эл журтка эмне дейбиз? Ар бир туулган жердин топурагы алтын дейт. Биздин эл журттарга тиги башка жактын таланты көп деле анча эмете мындай татып берет болуш керек деп ойлойм. Анан мисалы Оз сапы менен деле концерт берип калсак жөн эле суусап калышат экен, аябай эле көрүшөт, аябай эле ушундай концерттерди бат-баттан берип турбайсыңарбы? Эл арасында деле айылдарды кыдырып деле концерт берсеңер болбойбу деп эметип калышат. Анан ага деле аракет керек. Дагы эле айтып кетейин, жана оончулар мына таластык таланттар, ош таланттары деп чыгып атышат. Биз деле мына көл таланттары деп бир көбүрүп жабырып барып, моякта болгон ырчылар бар, сонун ырчылар. Ушулар дагы оончулар бар. Тартылып эме кылсак балким башка жака, областка деле, райондорго деле таанымал болот элек да. Муну алып чыгыш үчүн маданият жетекчилиги керек болуп атышынчы. Маданият жетекчилиги кичине дагы эле чуркаш керек да, чуркалыш керек. Ошолорду колго алса эле анан унутта калып атпайбыз биз көлдүк таланттар. Анан көңүлүң да келбейт анан. Эми чакырып калдыңыздар, ага да рахмат. Анан чакырганда деле сизге окшогон талантты бизди бартап баалаган кишилер чакырат да. Bağına
senden ümit. Men muzika sen jaraldın el üçün. Darxanama darılardın berisi. Aşıqlıqdan ayıqmağan dardımdı. Ayıqtırsın senin ғана елесі. Эльмира, қызмадың ел үшін, қиналдым сен үшін, үзілмей сенден үміт. Sen darılap көп yaşasın adamlar. Telepeşlik salamımdı cazamın. Elmira, 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 kızmadın el üçün, qiyналдым sen üçün. Üzülmeyin senden ümidim. Kızmadın el üçün, qiyналдым sen üçün. Üzülmeyin senden ümidim. Tugön bugün ır dünösü töbölük, süyü jügün öz moynuna götörüp, sıyqır dünö arbaptayım özünö, Жүrsün adamdardı süygüzüp. O keremet muzikanın dünösü, beşigöңdü termetkendey dünönü, ır dünösü jan dünönün azığı, oşonluktan ır dünönü süyödü.